окуткан эжелерим агайларым. Мектебим тарбиялап чоңойттун го мени дайым. Баш ийип тайзым кылам, издеди адам кылган. Мектебим сени унутпай өмүр бою сени сыйлайм. Классташ кыздар балдар, кайдадыр алыстарга учасыңар. Классташ кыздар балдар, куш болду кече келе балапандар. Классташ кыздар балдар, унутпа уяңарды учкан коштар. Классташ кыздар балдар, каалаймын ачылса экен ал жолуңар. Дос болуп 10 жыл бою бир класста бирге окудук. Дос болуп бала кезден кубалашып биз ойнодук. Коңгуроо шыңгырады, убакыт зымырады. Эй достор, өттү күндөр, балалык кез артта калды. Классташ кыздар балдар, кайдадыр алыстарга учасыңар. Классташ кыздар балдар, куш болду кече келе балапандар. Классташ кыздар балдар, унутпа уяңарды учкан коштар. Классташ кыздар балдар, каалаймын ачылса экен ал жолуңар. Классташ кыздар балдар, унутпа уяңарды учкан коштар. Классташ кыздар балдар, каалаймын ачылса экен ал жолуңар. Классташ кыздар балдар, классташ кыздар балдар. Жүрөктөр дирилдешип согуп жатты. Ошондо кетүүбүз жок ак мектептен. Көздөрдөн тамчы тамчы жаш таракты демекчи. Өздөрүнүн окуучулук күндөрү менен коштошуп жаткан 11-класстын окуучуларын класс жетекчиси Юсупалиева Гулсия Абдувалиевна, ал эми биринчи мугалими Абдуллаева Инат эжекелерди тособуз. Музыканы коштосундар.
bir klasta birge oldum. Gün ardından aylar yıllar zımırap, keçe gana biz karmasa galite, bugün buna koştaşına keldi vak. Dep tolkundanıp duruşkan, bizden dağı bir bütürücü klasımız 9. klaslarda. Klas çitekçisi Bekacıyeva Kence Abitovna. Oşonda ile birinci muğalime Tacıbayeva Arzukan Abdüman apama lazı çakır alağız. Açık dep жарыяlayman. Kırgız Respublikasının giyimini alsın. May akırkı Koңгуроо azemine karata ötülüp жаткан кайрылып келбес күндөр аттуу салтанатты ачып берүү үчүн мектептин директору, билим берүүнүн отличниги, бир канча грамоталардын ээси Камилова Аида Ташполотовнага сөз берилмекчи. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү аземдин катышуучулары, урматтуу коллегаларым, менин сүйүктүү окуучуларым, урматтуу ата-энелер, бүгүн биз баарыңыздарды бүгүнкү 9 июнь акыркы Коңгуроо азем менен чын жыл менен куттуктайм. Жана ошону менен бирге бүгүнкү салтанаттын негизги күнөөкөрлөрү биздин 11 класстар бүтүрүүчүлөр, 9 класстар жана мындан 20 жыл мурун бүтүргөн биздин бүтүрүүчүлөрүбүз салтанатка кош келипсиңиздер. Биздин Кенжекул айылдагы номер 21 Топчубайымыз атындагы орто мектебибизде көптөгөн ийгиликтер менен жылды аяктап жатабыз. Жыл ичи биздин мектеп көптөгөн проекттер менен иштеди. Анын атасам Мерсико, Арис,
ошондон бери мына башталгыч класстар окуу керемет долбооруна активдүү катышып көптөгөн ийгиликтерге жетишти. Бүгүн майрам, бүгүн эмнени каалайт деп. Мына алдымда отурган 11 жыл мурун келген мотурайган бөбөктөр бүгүн мына сулгайган жигит кыздар болуп отурушат. Силерге жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестацияны ийгиликтүү тапшырышыңарды, ошондон кийин биз тапшырган жалпы республикалык тестилде эң бийик бааларды алсаңар, алдыңарда турган чоң жолдо өзүңөрдүн жолуңарды адашпай тандаган, каалаган кесибиңерди тандап, мыкты кесиптин ээси болушуңарды каалайм. Силерди окуткан эжекелерге ийгилик, ден соолук, 9 класстардагы жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестацияны жакшына тапшырып, 10 класска дагы каласыңар деген ойдомун. Ошондой эле биздин мындан 20 жыл мурун бүтүрүүчүлөрүбүз мектепке кош келипсиңиздер. Бүгүн балалык кезди эстеп, мектептеги жүргөн күндөрдү эстеп, эң жакшы ойлор, бактылуу кездерди эстеп, бүгүнкү күндө эң сонун өткөрүшүңөрдү каалайм. Мына 20 жыл өттү. Ар бириңер тандаган мыкты кесиптин ээсиңер, үй бүлөдө сүйүктүү эне, боорукер атасыңар. Азыр мектепте ошо өзүңөр балдарыңарды бизде окутуп жатабыз. Бүгүнкү майрамды эң сонун өткөрүңүздөр. Силерди окуткан эжекелерге ден соолук, ошол күнгө жеткизген, ушул күнгө жетпеген канча мугалим бар биздин арабызда. Ал эми биздин коллективге эмнени каалайт элем? Эжекелерим, агайларым эч качан оорубагыла, үй бүлөңөргө бакыт, өзүңөргө чоң ийгиликтер каалайм. Ушул турган балдарга билимиңерди талыкпастан беришиңерди каалап кетем. Майрамыңар менен. Эң биринчи грамота мен ушул мугалимге бергениме өтө сыймыктанам, себеби өтө чыгармачыл. Биздин мектептин мотору деп, мен мотору десем жаңылышпайм. Кара Суу райондук билим берүү бөлүмүнөн тапшырылды ушул грамота, ардак грамота. Билим берүү тармагында жаш муундарга билим тарбия берүүдөгү талыкпаган чыгармачылык, үзүрлүү эмгеги үчүн акыркы коңгуроо салтанаттуу аземине карата номер 21 Топчу Аюнус атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими, окуу бөлүмүнүн башчысы Атамбаева Кундузхан Кара Суу райондук билим берүү бөлүмүнүн ардак грамотасы менен сыйланат. Саламатсыздар, урматтуу эжеке агайлар, ата-энелер. Ошондой эле сыйлыктардын бири жаш муундарга татыктуу тарбия, сапаттуу билим берүүдө чыгармачылык менен талыкпай эмгектенип, башка кесиптештерине үлгү болуу менен акыркы коңгуроо салтанаттуу майрамына карата номер 21 Топчу Аюнус атындагы орто мектебинин директору жана орус тили мугалими Камилова Айда эжеке Кара Суу райондук билим берүү кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин комитетинин ардак грамотасы менен сыйланат. Билим берүү тармагында жаш муундарга билим тарбия берүүдөгү талыкпаган чыгармачылык үзүрлүү эмгеги үчүн акыркы коңгуроо салтанаттуу аземине карата номер 21 Топчу Аюнус атындагы орто мектебинин химия мугалими Юсупалиева Гүлсия ардак грамота менен сыйланат. Ушундай ардак грамота менен акыркы коңгуроо салтанаттуу аземине карата ушул мектептин музыка мугалими Төлөнбаев Сайпидин сыйланат. Акыркы коңгуроо салтанаттуу аземине карата башталгыч класс мугалими Маматалиева Алтынай ардак грамота менен сыйланат. Акыркы коңгуроо салтанаттуу аземине карата мектептин информатика мугалими Турсункулова Гүлкан эжеке сыйланат. Эң
Сыйлыкты чыгармачылык үзүрлүү эмгеги үчүн акыркы коңгуроо салтанаттуу аземине карата мектептин башталгыч класс мугалими Тажибаева Ася ардак грамота менен сыйланат. Ушундай ардак грамота менен үзүрлүү эмгеги үчүн, талыкпаган чыгармачылык мээнети үчүн Топчубай Юнус атындагы орто мектептин биология мугалими Исакова Бурул ардак грамота менен сыйланат. Акыркы коңгуроо салтанаттуу аземине карата Топчубай Юнус атындагы орто мектебинин география мугалими Мойдунова Жалила сыйланат. Ушундай ардак грамота менен башталгыч класс окуучуларына ысык тамак берүүдө мектепке ар тараптан активдүү жардам көрсөтүп, тыгыз байланышта иштеген номер 21 Топчубай Юнус атындагы орто мектебинин ата-энелер комитетинин төрайымы Тургунбаева Назгүл ардак грамота менен сыйланат. Сыйлыгыңар кут болсун, урматтуу коллегалар, урматтуу ата-энелер. Түн эң түбүндө арман жатты. Көңүлсүз күлгөнүбү окуучунун коңгуроонун эң акыркы үнүн уккан. Азыркы куттуктоо сөз кезегин Кашкар Кыштак айылдык кеңештин депутаттарынын катчысы Маматалиев Машрафбай Орунбаевичке сөз берилмекчи. Урматтуу социалисттик эмгектин баатыры Топчубай Юнусовдун ысымына жүргөн номер 21 орто мектептин эмгек жамааты, урматтуу бүтүрүүчүлөр, урматтуу юбилялар, сиздерди бүгүнкү акыркы коңгуроо азем менен өзүмдүн юбилеямдын атынан, айылдык кеңештин депутаттарынын атынан, айыл өкмөтүнүн атынан чын ыхласымдан ыраазычылык билдирем. Урматтуу эмгек жамаат, сиздерге окуучуларды тарбиялап өстүрүүдө өзгөрүү салымыңыздар кошконуңуздар үчүн сиздерге ден соолук, үй-бүлөңүздөргө бакыт таалай, мындан ары жаш мундарды өстүрүүдө ийгиликтерди каалайбыз силерге. Ошондой эле бүтүрүүчүлөр, мына алдыңыздарда мамлекеттик сынак экзамендер күтүп турат. Ошол экзамендерди ийгиликтүү тапшырып, жогорку окуу жайларына барып, жакшы кесиптин ээлери болушуңарды каалайм. Урматтуу юбилялар, менин сүйүктүү болгон Золкарбек уулум, аяш балдарым, аяш кыздарым, сиздерди дагы кызуу куттуктаймын. Мына сиздер мындан 20 жыл мурун ушул мектептин босогосунан жогорку окуу жайларына барып, окуганыңар окуп, ардактуу кесиптин ээлери болуп, азыркы күндө бириңер бизнесмен, бириңер врач, бириңер ар түрдүү ардактуу кесиптин ээлерисиңер. Сиздер мына алдыңыздар 3-4 балалуу болуп калдыңыздар. Сиздерде мына жаш буундар тарбияланып, мындан ары да ар дайым жакшы жетишкенlikler жетишип жатат. Ошондуктан силерге дагы өзүңөргө ден соолук, үй-бүлөлөргө бакыт таалай, келечекте иштериңерге ийгилик каалайм. Ага эжекелер, ардактуу окуучулар, сиздердин бүгүнкү салтанаттуу акыркы коңгуроо байрамыңар менен куттуктайм. Өзүмдүн атыман Кашкар Кыштак айыл өкмөтүнүн башчысы Маматов Русландын атынан куттуктаймын. Силерге үй-бүлөлүк бакыт, ден соолук, элибизге тынчтык каалаймын. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, силер бүгүн мына 11 классты 11 жыл ушул мектепте окуу тарбия алган мектебиңер менен коштошуп, жогорку окуу жайга тапшыруу алдында турасыңар. Келечекте эң алдыңкы адистерден болгула. Сапарыңар байсалдуу болсун. Биздин айыл өкмөтүнүн атынан, айылдык кеңештин атынан биздин дагы арзубаган мындай баалуу сыйлыктарыбыз бар. Ошону тапшырып коюуга уруксат этесиздер. Кашкар Кыштак айыл өкмөтүнүн 2022 жылга социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон зор салымы жана жогорку тажрыйбалуу кесипкөйлүүлүгү өз милдетин сапаттуу аткаргандыгы үчүн жаш мундарды окутуу тарбиялоодогу үзүлүү эмгеги үчүн номер 21 Топчубай Юнус атындагы орто мектебинин кыргыз тил адабият мугалими Төрөкулова Октом Абдыкадыровна сыйланат.
gramata bilen Bekajiyeva Kenja Abitoğlu'na silanat. Oşunda da gramata bilen 11. klas okusu Samakova Diana Jalalidinovna silanat. Oşunda da gramata bilen 9. klas okusu Bekmurat kızı Arçatay silanat. Мектебим тарбиялап чоң ойтконго мени дайым. Kaşkaş'ta aile hükümetinin 21-22 yılında sosyallık ekonomik örgüsüne koşkan zor salımacana jogorku tajribalı kesipkerligi öz milleti sapatlatkanlığı üçün üzülgen emgek üçün Topçuyanus atlı orta mektebinin adep tarih sabahının muğalimi Bayşakirova Burululu Çopankulu'na sığınır. Классташ кыздар балдар, классташ кыздар балдар, унутпа уяларды учкан баштар. Классташ кыздар балдар, Sosyallık ekonomik örgüsüne mekteptin materyallık bazasını çimdorda, ata-enelerden birgelikte okuculardan bilim sapatını kötörüde koşkan zor salım için номер 23 Yunus Suatında Orta Mektebi'nin direktörü Temilova Ayda Taşpalatovna Kaşkarış'ta Aylık Kengeşi'nin Ardak Gramatası vesilenir. Dostluğu bala kezi. Hürmetli emek cemaati, hürmetli bitiriciler, buna hiç kaçan bir mektebin direktörü özü görgözgen emes de. Oşun için Aylık Kengeşi'nin deputatları, Aylık Kengeşi'nin adlisası şu bilen demirgeni kötürdük. Ecekemizge ilgili kalayız. Шашынганбыз. Рахмат чоң. Кошташу кандай кыйын мектеп менен, айтканга кандай сонун окуу деген. Кайрылып бир кезекте келерсиңер. Кармашып улуң менен, кызың менен демекчи. Анда эмесе азыркы куттуктоо сөз кезегин мектептин ардагер мугалими Тойчубаева Салимечкеге бермекчибиз. Лебиздин балдар. Урматтуу Топчубай Юнусов атындагы орто мектебинин мугалимдер жамааты жана окуучулары жана бүгүнкү күнү мындан 20 жыл мурда бүтүрүп кеткен 20 жылдык юбиларлар. Кош келипсиздер. Урматтуу окуучулар, мына 11 жыл мурда быйылкы 11 класстар 1 класска жаңы кадам таштап ушул мектепке келип жаткан болсо, бүгүнкү күнү мектеп менен коштошуп мугалимдердин 11 жыл алган билимин мындан ары дагы жогорулатып, өздөрүнүн уясынан учуп турган чагы. 11 класс силерге бүтүрүүчүлөр, алдыңарда турган мамлекеттик экзаменди ийгиликтүү аяктап, ар бириңер өзүңөр сүйгөн кесиптин ээси болуп, ар бириңер ата-энеңер каалагандай ыймандуу, инсаптуу, акылдуу, билимдүү жаштардан болуп, келечекте ушул айылдын атагын чыгара турган Кенжокул айылынан чыккан жаштар дей турган үлгүлүү жаштардан болушуңарды мен каалап кетем. Ошондой эле мына бүгүнкү 9 класстын бүтүрүүчүлөрү, силер дагы экзамениңерди ийгиликтүү аяктап, ушул эле мектепте калып, 10-11 классты дагы билимиңерди дагы улантып, андан ары жогорку окуу жайынан терең билим алууңарга мен чын жүрөктөн тилектешмин. Урматтуу ага эжекелер, мына силер бүгүнкү күнү өзүңөрдүн 1 жылдык эмгегиңердин натыйжасын көрүп, ушул акыркы коңгуроодо окуучулар менен коштошуп отурасыңар. Мугалимдер калыкпай эмгегиңер менен мындан ары дагы ден соолукта болгула, эч качан оорубагыла, ушул балдардын пешенесине дайыма бар болгула, чыгармачылык менен дагы изденип иштей бергиле. Урматтуу 20 жылдык юбилерлар, мына силер 20 жыл мурда ушул мектепти мына 11 класска окшоп жакшынакай болуп бүтүрүп кеткен элеңер. Мына бүгүн арадан 20 жыл өттү. 20 жылдын ичинде дагы эле баягы жап-жаш бойдон сулуу кыздар балдар болуп турасыңар. 20 жылдын ичинде силер канчалаган билимиңерди жогорулаттыңар, жогорку окуу жайларын окудуңар, билим алдыңар, тарбия алдыңар, эмгектендиңер, өзүңөрдүн турмуш жолуңарды байсалдуу баштадыңар.
Ар бириңер 3-төн 4-төн балалы болуп, мына ата-эненин кадырын билип, мугалимдердин кадырын билип, биз берген билимдерди турмушта колдоно алдыңар. Бүгүнкү күнү силер ата-энеңерге ыраазычылык билдирип, мугалимдерге ыраазычылык билдирип, ушул жерге тазым кылып келип атасыңар. Силер дагы өмүрүңөр узун болсун, ден соолугуңар бекем болсун. Мындан аркы окуу, мындан аркы турмушуңар байсалдуу болсун. Силер дагы ушул ата-энелердей болуп, чоң ата, чоң эне болгула, тай ата, тай эне болгула. Алла силерге дайыма силерден ыраазы болсун. Хош келипсиңер. Рахмат эжеге, орооңуз. Алгач урматтуу ата-энелер, бир аз тынчтыкты сактап алсак дейм, урматтуу келген ата-энелер. Бир аз тынчтык сактап алыңыздар, Класс жетекчиси Юсупалиева Гусия Абдубалиевна, ошондой эле биринчи мугалимдери Абдуллаева Инабат Торокулова октоп эжекелерди чакырып алсак. өзінің кесімін сүйіп істеп отыр. Жана өзінің балдарын тағалап әкелгенін басып жүрген қалаға. Жегердің бәрі игілік қалайды, соған игілік қалайды. Мал өзіңір жиде кеспен тайға емелтеріп, өмірін аттап, күшін ұзаттап, әкелгенің аты сыйға болып, бақытты жашағанға қалайды. Аты әрі түс болды. Мен бағдарым түс болды. Санаттарды бүгінгі салтанаттуу кеченин катышуучулары, ошонун ичинен өзгөчө катышуучулары 20 жылдык юбилейлер, 11-класска, 10-класска, коллектив атыне келгенинде бардыгыңызга майрам куту болсун. Мен демекмин, ушулардын 20 жылдыктарынын арасында бардыгы менин аяктууларым, кыздарым, силерди дагы бир жолу куттуктайм. Анын ичинде өзүм оğlum Бейти, кызым Канайым силерди дагы куттуктайм. Жолуңар дайыма байсалдуу болсун. Мына бүтүрүүчү 11-класс, 10-класс силерге дагы ийгилик каалайм. Турмуш деген сапал жолдо силерге камилдерди эң жакшы деген балаларга тапшырып, өзү ээлеген бир кесиптин ээси болушуна чын дилимден тилектешмин. Саламатсыздарбы, бүгүнкү Топчубай элүү мектебинин окуучулары, ошондой эле бүгүнкү салтанаттуу кечеге келип турган ата-энелер жана меймандар. Жалпыңыздарды бүгүнкү Аташтар Таңгыроо майрамыңыздар менен куттуктайм. La montagne, il vit mes pas la terre. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, à Paris n'a rien. Rien autour n'est de sens et d'air lourd. Le regard absent, il est seul et parle souvent. Il n'est pas fou, il aime c'est tout. Il la voit partout, il attend debout, debout. Une rose à la main, non, plus rien ne le retient. Dans sa love story, dans sa love story, dans sa love story, sa love story. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je rêve encore. Oui, oui je veux rester, mais je ne sais plus aimer. J'ai été trop bête. Je t'en prie arrête, arrête. Je regrette, non, je ne voulais pas tout ça.
Dans ma love story, ma love story. Une bougie peut illuminer la nuit. Un sourire peut bâtir toute Үйрөнүп, тамгаларды бирден эң алгач алифеден билим берген жас olsun tabarına. Оқушылары жана мектеп жамааты жана ошондой эле мындан 20 жыл мурун бүтүп кеткен 20 жылдык юбилейлер жана 9-сынып класстар, бүтүрүүчү класстар. Сиздерге эмне каалаймын? Ар дайым үй бүлөңүздөргө бакыт жана ошондой эле алдыдагы мамлекеттик экзамендерди ийгиликтүү аяктап, өзүңөр каалаган бир кесиптин ээси болушуңарды каалап кетемин. Здравствуйте, дорогие ученики, учителя, а также гости и выпускники. Поздравляю с последним звонком, последним школьным днем. Всем вам желаю удачи, успехов, всех в делах. Жана ошондой эле 1 класстын 11 класста аталган белектер бар эле, ошолор тапшырыктарга учат экенсиздер. Unutmayın, seni sıylayın men mektebin. Gecelerim, ağaylarım, sizlerge başımlayıp tazim kılamım. 11 yıl bir okuduk, bir duvarlay boğulup kaldım. Biz seni duyup 50 bacınadım. Benim mektebimde sağımday, resimde uşağı uçursamday. Sizlerge başımlayıp tazim kılamım. 11 yıl bir okuduk, bir duvarlay. Номер 21 Топчубай Юнусов атындагы орто мектебинин 11 классынын эң мыкты окуучусу Самакова Диана Ардак грамота менен сыйланат. Ушундай Ардак грамота менен кыргыз тили жана адабият сабагынан райондук олимпиадада ийгиликтүү катышкандыгы жана үлгүлүү жүрүш турушу үчүн номер 21 Топчубай Юнусов атындагы орто мектебинин 11 классынын эң мыкты окуучусу Эркинова Айданек сыйланат. Ушундай грамота менен 11 класстын эң мыкты окуучусу Алибаева Элида сыйланат. Ардак грамота менен 11 класстын мыкты окуучусу Санжар кызы Айпери сыйланат. Бул 4 окуучу биздин 11 класстагы эң мыкты окуучулар. Андан тышкары дагы 2021-2022 окуу жылында окуудагы эң мыкты жетишкендиктери жана үлгүлүү жүрүш турушу үчүн номер 21 Топчубай Юнусов атындагы орто мектебинин 11 класстын окуучусу Пирмамат кызы Саадат сыйланат. Biz болуп 10 жыл бою бир класста бирге окудук. Ушундай Ардак грамота менен 11 класстын окуучусу Жусупбек уулу Марат сыйланат. Ардак грамота менен 11 класстын мыкты окуучусу Мамбекова Бегимай сыйланат. Кайдадыр алыстарга учасыңар, класс
окуучусу Таев Элмирбек сыйланат. 11 класс окуучусу Мамбет кызы Айжаркын сыйланат. Ошол менен биргеликте бүгүнкү аземде дене тарбия жана спорт иштерине активдүү катышкандыгы үчүн Топчан Усатын орто мектебинин 11 классы окуучусу Саитов Айдар сыйланат. Кут ошондой эле грамота менен Халилов Алимбек сыйланат. Номер 21 Топчан Усатын орто мектебинин дене тарбия жана спорт иштеринде активдүү катышып, ошону үлгүлүү күрөш турушу менен Кабыл кызы Айжан сыйланат. Жана ошондой эле грамота менен 11 класстын окуучусу Маматбаева Диан сыйланат. Ошондой эле 20 жылдык мурун бүтүп кеткен коноктор, баарыңыздардын үй бүлөңүзгө тынчтык, аманчылык тилеймин. Ден соолукта болгула, дайыма ишиңер илгери болсун. Эжеке агайлар дагы талыкпай, гос экзаменди жакшы тапшырып, ден соолук бололу баарыбыз. Ошондой эле бүтүрүүчү класстар 11 класс Аяш уулдарым жана уулум Режепбай. Ушул гос экзаменди жакшы тапшырып, келечекте бир чоң кесиптин ээси болушуңарга тилектешмин. Бардык Аяш уулдар, Аяш кыздарымы бүгүнкү бүтүрүүчү күнүңөр менен чын жүрөктөн куттуктоого уруксат этиңиздер. Жаш беле класс жетекчиси Байчекирова Бурулбой Чолпонкуловна эжекеге баса белгилеп кетүүчү нерсе, эжеке билим берүүнүн атилешниги, бир канча грамоталардын ээси, мектепке кошкон чоң зор салымдарын эске сала кетпесек болбойт. Анда эмесе куттуктоо сөз кезегин 20 жылдыктарга беребиз. Ал эми биринчи мугалими мен бүгүн ушул мектепте болуп аткан салтанатка келген, бизден алыс жакындан келген мектептин коноктору, айлык кеңештин өкүлдөрү, айыл өкмөттүнүн өкүлдөрү, укук коргоо органдарынын өкүлдөрү, ата-энелер, жалпы мектептин жамааты бүгүнкү ушундай жаркылдаган бир жакшынакай майрамда отурганыбызга биз аябай кубанычта болуп турабыз. Ушул күн кут болсун. Себеби мектепте 3 жыл убакытка чейин ушундай салтанат болгон жок. Мугалим деген бул балдар менен байланыштуу. Өмүр бою балдар менен, мектеп менен байланышкан мугалимдердин өмүрү ушу мектептеги болгон 1 сентябрь акыркы коңгуроо күндөрүндө өтө бүгүнкү күндөгү майрам ушундай жакшы энелерди, көңүлдөр жакшы нерселерди жаратат. Ошондуктан бүгүн мен өтө сыймыктанып турам, өтө кубанып турам. Эми 20 жыл мурун ушул балдар мектептин босогосун 20 жыл мурун аттап, анан ушул жерден жакшынакай болуп турмуш жолуна узап кетишти эле. Ошодон бери 20 жыл ичинде кээ бир окуучулар менен көрүшпөгөндөр болду эле. Ал турмуштун ар кандай шарттарына байланыштуу. Бүгүн ошолор менен ушундай жакшынакай көрүшүп, жүз көрүшүп тургандарыбызга аябай ыраазычылык билдирем, мен кубанып турам. Эми 20 жылдыктарды айта берсе сөз көп. Ушулардын баардыгы мынакей азыр мектептерди бүтүшүп, ар бирибизи өзүнчө кесиптерге ээ болуп, кыздарыбыз ушундай жакшынакай балдардын апасы, үйдөгү очоктун отун жандырып турган, жылуулукту тартуулап турган мээрбан эне балдарыбыз болсо, ошол үй бүлөнүн башчысы, мээримдүү ата,
мына ушинтип ар бири өзү ушу ар кандай кесиптин ээси болуп ушу көптөгөн жерлерде өзүлөрүнүн салымын кошуп аткан окуучуларым болуп эсептелет. Эмне демекмин? Ден соолугуңар чың болсун, өмүрүңөр узун болсун, кайсы жерде болсо аман болгула, жаман нерселерден, оор сыркоодан, жаман нерселерден сактап, дайыма ушундай жакшынакай болуп жаркылдап, үйүңөрдүн берекеси, куту болуп жүрө бергиле. Быйылкы бүтүп аткан 9-класс, 11-класс окуучуларына жылда традиция ушундай окурку коңгуроо болот. Буларга биз жакшы нерселерди каалайбыз. Мектепти, экзамендерди жакшы балдар менен аяктап, турмуш жолунда эң жакшы ордуңарды тапкан, жакшы инсандар болгула. Мектепти эч качан унутпагыла, мектепке келип, дайыма байланышта болуп тургула. Баарыңарга силерге дагы мен ийгиликтерди каалайм. Менин сүйүктүү 20 жылдык маарекеге келген окуучуларым, силерди бүгүнкү майрамыңар менен баарыңарды кызуу куттуктаймын. Мен мына убакыт деген учкан куш, мына 20 жыл убакыт билинбестен өтүп кетти. Мына өзүңөр тарбияны алып ушул мектептен кеткенсиңер, менин балдарым, кыздарым, жакшынакай уулдарым. Мына чоңоюп келдиңер, турмуш жолун кандай экенин баардыгыңар билдиңер. Келечекте өзүңөрдүн алган кесибиңердин ээлери болдуңар. Мына баардыгыңарга биринчиден ден соолук каалаймын, узун өмүр каалаймын. Ата-эне болдуңар, бала чакалуу болдуңар. Жакында эми чоң эне болосуңар, тайыне тайты болосуңар. Кудайым ошол күндөргө жеткирсин. Баарыңардын алдыңарда келечегиңер кең болсун. Ишиңерге ийгилик. Кайсы жерде болсуңар дагы ошо дайым ушу иштериңер, жолдоруңар ачык болсун каалайм балдарым, кыздарым. Ошондой эле мына 11-класс, 9-класс силерге дагы алдыңардагы мамлекеттик көз экзамениңер турат. Ушул экзаменди жалаң 5 деген балдарга тапшыргыла. Өзүңөрдүн кесибиңердин ээси болуп, элибизди, жерибизди бага турган уул кыздардан болуп чоңойгула. Ошондой эле мына мугалимдер жамааты силерге дагы ийгилик, баарыңарга дайым ушундай келечегиңер кең болуп, көптөгөн балдар кыздарды тарбиялап жүрө бергиле. Баарыңарга ишиңерге ийгилик. Майрамыңыздар менен дагы бир жолу куттуктаймын баарыңыздарды. Ассаламу алейкум, урматтуу мугалимдер, агайлар, эжекелер, окуучулар, бүтүрүүчүлөр, 20 жылдыкка келген классташтарым жана меймандар. Силерге ушул Кенжокул айылынын орто мектебинин 2002 жылкы бүтүрүүчүлөрүнүн атынан салам. Мукадалим Атакаев агабыздын кушта болгум келбейт, канатым бар күмүстөн жаратылган, саби болгум келеди, саби болгум бул өмүрдөн кабарсыз жаңа тууган деген сөздөрүндө мына жаштарга арнап келейин дегенмин. Жаштар, силер келечек силердин колуңарда буйруса, күн сайын билимиңерди күчөткүлө, пайдалуу билим алганга аракет кылгыла. Чыңгыз Айтматов жазуучубуз айткандай, адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу. Ошон үчүн өзүңөргө пайдалуу билим алып, канткенде Кенжокулга, Кыргызстаныбызга, канткенде коомубузга пайдабыз тиет деген билим менен, ой менен жүрсөңөр, бул силерде баары жакшы болот. Анан Саитов агайыбыздын орус тилинен жакшы окутканы үчүн буюрса чет мамлекеттерде жүрөбүз, кыйналбадык. Ошого орусча коштоп койсом, время не стоит в одном положении. Иногда бывает здоровье, иногда болезнь. Иногда бывает богатство, иногда бедность. Иногда бывает величие, иногда унижение. Богобоязнь же является основой счастья. И тем, кто придерживается его, им не страшны никакие перемены. Мындайча айтканда, бай болгула, бийиктүү болгула, ден соолукта болгула, Алланы жүрөгүңөргө сактап, өмүр сүрсөңөр буюрса, бактылардын катарында болосуңар. Рахмат бардыңарга. Сөздү канайын профессоруна берсем. Рахмат. Көрдүңөрбү, мен балдарым
таталдыруу үчүн өсүмдүр. Саламатсыздарбы? Кандайсыңар классташтар, о асылдар? Кандайсыңар мугалимдер, о алтындар? Мына келди кечеги мотурайган мугалимдер, силердин балдарыңар. Ушул жерден балапанын таптап алып, келечекте билим берип канат кагып, ак мектепти учургансың, о мугалим. Мына эми биз да сизде кушата алдык. О мугалим, чачыңарды ак басыптыр, жүзүңөрдөн карылып аралаптыр. А бирок сен биз үчүн дайым жашсың. О мугалим, сен биз үчүн асыл затсың. Мугалим, рахмат сага. Билим бердиң, сен окутуп чоңойттуң да. Биз шоктонуп бир өзүңдү чартасак да, а сен болсо талыкпастан окуттуң да. Саламатсыздарбы, урматтуу ага эжелер, урматтуу окуучулар, бүтүрүүчүлөр жана 1-классты жыйынтыктап жаткан мотурайган жаш бөбөктөр. Бүгүнкү акыркы коңгуроо майрамыңыздар менен. Акыркы коңгуроо бүтүрүүчүлөр үчүн акыркы коңгуроо болгону менен бул турмуштун бир аз тепкичи. Сапарыңар байсалдуу болсун. Ушул айылда өсүп, ушул мектепте окуп, ушундай жакшынакай мугалимдерден тарбия алып, ушундай эрежеге жеткирген ага эжекелерибизге таазим этебиз. Ыраазычылык билдирип таазим этебиз. Жана Кажыбас Кайрат иштерине ийгилик каалайбыз. Биздин да ушул окуткан мугалимдерге арзуаган белектерибиз бар, тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Алгач А тамгасын тааныткан эжекелерибиз Келдибаева Райма, Ормонова Кенжекан эжеке. Кенжекан эжеке турмушка байланыштуу, шартка байланыштуу биздин кечебизге катышпай калды. Эжекеге ыраазычылык билдиребиз. Ормонова Кенжекан, Келдибаева Райма эжеке. Жоқ экенге кызы билдим, сууктан алга ортомузда сиздин гүлдөр, сиздин берген сабагыңыз сүйүү сабак. Биздин сүйүктүү класс жетекчибиз Байчекирова Бурбулу Чопонкуловна ыраазычылык билдиребиз. Жана бизди окуткан мугалимдер Абдыразаков Тургунбай, Көлөнбаев Сайпидин, Көлөнбаев Сайпидин, Атамбаев Баатыр, Маматов Сатыбалды, Саидов Абдижали, Камилова Аида, Атамбаева Кундузхан. Assalamu alaikum. Hurmatli qo'noqlar. 20 yil kelgan классташтарым, 11-классты bitirib ketayotgan bitiruvchilar, 9-класс
класс, биринчи класс жалпы эле ушул жерге келген коноктор. Бүгүнкү акыркы коңгуроо салтанаттуу майрамы менен баарына куттуктайм. Ушунча ушул мектепте окуп, ушул айылдын суусун ичип, абасын жем алып, ушул эрежеге жеткениңизге Кудайга шүгүр. Сиздерге таазим барлык мугалимдерге, сиздерден алган бардык билимдерибизди балдарыбызга Кудай кааласа берип жатабыз. Ошолордун катарында мен эң жакшы көргөн эжекем Тойчубаева Салима эжеке. Сизге чоң таазим. Ушул бизди математика чыгарганыңызга аябай ыраазыбыз. Бизди чарчабай мектептен кийин үйүңүзгө алып барып билдиребиз. Ушул сиздин демилгениңиз менен математика мугалимдери болуп бүттүк. Аэропортко аябай сизге ыраазыбыз. Ушул кичинекей ансалган берегиңизди кабыл алып. Рахмат, урматтуу окуучулар. Мына эмгек кылсаң үзүрүсүн көрөсүн деген ушул болот. Биринчи жолу мамлекеттик тест ушул бүтүрүүчүлөр бүтүргөн жылы мамлекеттик тест башталган. Ушул тестте бул окуучуларым жогорку бал алып, мамлекеттик бюджеттик системада жогорку окуу жайларына өтүшкөн. Ушул азыркы күндө математика, химия сабактарынан эң жогорку балдарды алып, бюджеттик системада окуп, мына бүгүнкү күнү мугалимдердин жана менин кадырыма жетип турган учуру. Силерге рахмат, чоң рахмат. Биздин эмгегибизди текке кетирбей, мындан ары дагы турмушта пайдаланып, дайыма алдыңкы мугалимдерден, алдыңкы жаштардан чыгармачыл болуп жүрөрүңүздү каалайм. Силерге үй бүлөлүк ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Дайыма бактылуу жашагыла. Кошконуңар менен кошо барып, көп балалуу болуп, дайыма турмуштун ушундай эң алдыңкысы болуп жүрөгүлөр. Рахмат силерге чоң. Рахмат окуучулар. Учурдан пайдаланып мен Кашкар кыштак айылдык кеңешинин төрагасына, ошол айылдык жалпы айыл соттун жалпы жамаатына өтө ыраазычылык билдирем. Себеби ар бир майрамда ушулар менен тыгыз байланышта иштеген экенбиз. Ушулар эмгекти баалап ар майрам сайын өзүбүздүн жакшы барган сайын мындай баягы жаш кезиңдегидей болбойт экен. Анан ошону акырындык менен сезип, мен мына балдарыма кичине өзүмдүн колумдан талашамбы, кызымдан мен кызык кезди талашамбы, уулум менен бир бассам жарашамбы, уулумдан мен улуулукту талашамбы, уулум менен бир бассам артта калып, атын дүйнө улгайгасып баратамбы. Бирок кызым менен кызгалдактуу кызык кезим, уулум менен урмат сыйлуу жаштык кезим. Кызым менен уулум менен сыймыктанам. Анткени булар бизден улуу жолду улаган уртактарым. Рахмат. Көп кыйналып мен аракет кылсам да кайра көнбөйт сен учурган кептериң демекчи. Анда эмесе мына ошол 9-июнь акыркы коңгуроо аземине карата өтүлүп жаткан кайрылып келбес күндөр аттуу салтанатыбызды жабык деп жарыялайбыз. Анда эмесе музыканын коштоосунда 20 жылдыктарды Манас тануу кабинетине узата алсак. Музыканын коштоосунда
kayrilbay. Bir kılçayı balalı kes bizge karabay. Birge okugan, birge durgan candaşlarım. Koştoşobuz mektep menen klassdaşlarım. Ah menin klassdaşım, klassdaşlarım. Ah mektepte birge okugan klassdaşlarım. Bugün emi mektep menen koştoşobuz. Hoş bol emi birge okugan klassdaşlarım. Arı dilek maksatlarga biz da jeteli. Pürkürögön ömür bayra darekteşeli. Aldığımızda enne gütüp durmuşta bışmak. Gelecekten ümit üzley müretteşelim. Ah menin klassdaşım, klassdaşlarım. Ah mektepte birge okugan klassdaşlarım. Bugün emi mektep menen koştoşobuz. Hoş bol emi birge okugan klassdaşlarım. Mektepteki mugallimdin sözün unutma. Şam çırakpay jarık beret kalsang tuyukta. Tüm suyunun jadiragan gözün unutma. Jetse dağı başın bir gün appak bulutkan. Ah menin klassdaşım, klassdaşlarım. Ah mektepte birge okugan klassdaşlarım. Akтай kagaz algamın, ak kayık jasagamın. Okuchuluk ömürüm dep жазgamын. Akkan suga salgamın, kökкө чуркап баргамын. Uzagancha kol bulgalap turgamын. Agıp ketken okuchuluk kayığı. Emi izdep tappay kaldım dayını. Ünsüz tiktep tonun bulağı. Ötkön deste bugün turamın. Atting menin oşol bala turağım. Ünsüz tiktep tonun bulağı. Ötkön deste bugün turamın. Atting menin oşol bala turağım.
жоқ. Бүгін сағаттан Матраим Умай Жазгүл, Умаева Курсанай, Тоқташов Нұрбек, Арапорыз, Нұрдинов Мелис, Жүнісов Байбыра, Айтиева. Не oldu gene? Biz kiçiğimizden yiyoruz, 7 yaşlıyız. Erkenden okam kalağız, sağlıktan geçiğimiz, iyi layımız, iyi layımız. Anana basacaklarını bir görese gelip de çalaka. Olmasılıktan kalağız. Buna bir valla, mektepte biz birinci geldik, otağı sevdik. Mektep olsa atlap geldik, birinci klasına geldik. Жақсына отырғыла, ана қолыңарды таққа қойып, бұтыңарды тынч қойып берген. Тынч отырады. Бүгін біз бірінші, екінші, үшінші болған саға келгеніміз керек. Бүгін А таңғасын оқышты үйренеміз. А таңғасын бардығыз білеміз бе? А таңғасы бұл бүңгі таңға. А таңғасына кеткен сөздерді білеміз бе? Ана кім айтып тұр? А таңғасына башталған, А таңғасына башталған сөздерді айтып қойыз. Ана бірінші кім айтады? Асылхан. Апа. Апа, тура. Көрші. Ата. Ата, тура. Дағы. А таңғасына қатысқан сөздерді. Балдар қыздарға кеткен өзіңіздің класста шыққандар қыздарымызды бір айтып береміз. Allah. Енура. Алишер. Алишер, sen айтып қойып. Allah Allah öyle Dağı, Alma, Amar, Alipe. Birinci alipesini yürüyüşün biz birinci kaçtangan yürüyüşüz gerek. Tangasını yürüyüşüz gerek. Жақсы балдар. Еми, таңғасы қатышқан. Өріміз бар. Birinci alipe bayramını ötkanda tаңғасын ең алған еді. Таңғасын. Білесің бі шо өрімі? Bilmeysin be. Ben sizlerge esnek koyun, vatandaş çalışanlarımızda. Okup durasınlar, kayıtlanacaqtayız. Tаңғасы мен болом, алфавиттің başında. Arış gerek turamın, atağım qандай ekenin, ağayından surağın. Bana da kayıtlayın. Tаңғасы men bolom, alfavittin başında. Arış gerek turamın, atağım qандай ekenin, ağayından surağın. Kana, жаттадыңар бе? Biz tağır tutaz, birinci klasslarga. Kana, ем жатпады, kana қайталап. Емден күшті екен. Ой. Kana, еске тұтуысы. Таңғасы мен болом, алфавиттің başında арыш керіп тұрамын. Атағым қандай екенін ағайындар сұрағын. Азамат. Мына, еми, ұшыл бүгінгі таңғауыз таңғасы болды. Үйге тапшырма. Таңғасы қатышқан сөздерден үйреніп келесіңіз. Ертеңгі сабақта таңғасы қатышқан сөздерден сұраймын. Жақшынарлы таңғасының қатышқаны бары үйден біліп, сұрап, оқып келесіңер. Келмегендерге дағы айтасыңа тапшырма. Bizdeке tapşırma деп тұрып, tapşırma менен келгендердің не боласың? Ең жақшы. Деймін да? Анда біз жалан, жылдызша деген болады. Есімге келді. Бүтіп кеткендерге 20 жыл болып тұр. Мектеп қоса қосын. Андан бұрын бірінші классқа келгенден бері 37 жыл болды. Ежеке, 37 жылда. Қазір. Ошол, ара қайталар ошоларды еске түшірдік пе? Соның бекен оқысын күндеріміз. Сон мектепке келіп тұрғылар, ауыралып тұрғылар. Мынан балдарымызды, мисал үшін балдарымыздың балдары, қыздары үшін мектептен оқып тәрбиялы жатты. Сіздер келіп, тынбай қаралып тұрсаңар болады. Келіп жатамын, беріп тұрсаңар болады. Құдаға шүгір, Аллаға шүгір. Балаларына чоңойдыңар, өзіңердің тұрмыш жолыңарды таптыңар. Қандай болса да тұрмышыңар тауып, бақтылы жашап атасыңар. Келіндер менен бақтылы болғыла, күйеуалар менен бақтылы болғыла, өніп өскілі, көбейгілі, сілер де қыздарды үйлегілі, елін алғыла, балдарды үйлегілі, невере көргілі, чевере көргілі.
Құда қаласа тойларыңарға барайлы. Біздің бүлежектерді шақырғын атайларына. Баласы үйленіпті. Қызымыздың қызы үйленіп шығыпты. Çoğma ne oldular, çoğma da oldular, taylı oldular. Құда қаласа Allah'ın ошол күндөрдө жеткизсин, насип кылсын. Биз дагы көрөйлү. Бүлежектерибиз көрөйлү тойларына. Жаттаған білем да. Есіңде болса, баклажаны, икрата, вкусно и полезно деп жаттаған. Бүгін бізде сабағымыз өзгөчө сабақ. Біздің сабағымыз бүгін класстық сабақ. Сілердің поведениялар жаңағындай нәрселерге байланышты болады. Эльвира, сен балдар арызданып келші. Үйіңі туған күн өткөріпсің дағы қыздардың бағыға қанай қартты, барыңар қанышыға, қызы менеттен алыс болған үшін арабат келе алмай қалды. Мына оқушы классташыңар барса, не кіргізбей қойдыңар? Алишер маған айтты, бізде жоқ деп. Өзлерінен сұрағымыз ешеке. Сұрағым ешеке, тұрмын. Қара. Қыздар айтып отады, балдар айтып отады, біз қыздарменен ақық қоңырауға бір шықпаймыз. Болды. Бізде жоқ деді деп отады. Сілер кеменен шығасың арамда ақық қоңырауға, сілер қыздарың армай шықпасаң. Анда қылай алады. Бүгін ошантып, қыздарменен балдардың ортасындағы шырды шешіп, анан мындай бір ынтымаққа келіп, ел жұртқа уяқ болбай, сілер алдыңғы классыңа мектепте жүзі олатасың. Ошон үчүн ушундай маселе боюнча бүгүнкү класстык саатыбызды өтөлүп чечтик. Класстык саат ушуга байланыштуу турганчы. Баягы ушинтип урушуп, Бизде күнүзө коюшканда нечилер? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Неге ешіктің әрі ежігені? Жоқ, ана, өмірлер қашынан келмеген екен. Қаның қалды. Басын. Есіңізде үш? Жақсы да жекем айрамасқан. Рахмат, бірде. Қыш. Өтіп қойдық сұрақтарымызды. Еш қалыңа. Саламатсызбы? Уақыт кечтің дағы. Байрамға ең соңындасың, ошол қалай. Бала кезіне мен орысчым все вернитесь в детстве, вспомните свое детство, хулигандар эмеге эстегиле, биринчи сүйүүңөрдү эстегиле. Бүгүнкү күндү эң соңунда өткөзгүлө, эжекелер менен, эжекелер силер топ чогулганга айтып бергендир. Бирок биз силерди окутпадык, бирок эң жакшы ата-эненин уул кыздарысыңар. Өзүңөр дагы мыкты ата-эне болгула. Кудайым силерге өмүрүңөргө барака берсин. Балдарыңар да жакшы уул кыз чыксын. Шу жерде окушсун, башка жака кетишпесин. Андан кийин бүгүнкү эң соңун өткөзгүлө мына бүгүнкү эжекелер баягы жашап кетти да. Красавицы все подряд. Андан кийин силерди окуткан эжекелер, мугалим калкы негизи тынч болсун. Баардыгына ден соолук, узун өмүр.
Немере чебере кылган тойуна сарбай кешке насип кылсын силерге. Bundan 20 yıl murda 10-cı klasda bitip atkan Jaşınqay Kırgızstar baldanlığında 20 yıl bu vakit ötüp tez ötüp ketdi. Göz açıp jumgancha ötüp ketdi. Men nemen shunday elestib tutam. Oşol mezgilde matematikadan men sabak berdim. Sizlerni kelajekka tarbiyaladim, eseplegenni uyretdim, 2'ge 2'ni qo'shqonni uyretdim, 5'ge 5'ni ko'paytganni uyretdim. Oşol matematika iliminin negizinde sizler şunday jogorku bilimlerdi aldыңар, jogorku darajaga жеттиңер. Менин предметим силерге турмушта кадам сайын болуп атат, керектүү атат. Миңдеген акчаларды эсептеп атасыңар, миллиондогон акчаларды эсептеп атасыңар. Ушундай жакшы турмушка жетиштиңер. Мен салыштырып айтайын дедим эле, баягы эми 10 менен 9 менен 11'de капа болуп койбойн дедим. 9 менен 11-ci класстын алдында силер мисалы ошо азыркы мезгилге салыштырмалуу да, азыркы мезгилге мындакы салыштырмалуу. Силер чыныгы билимге чалкаган, чыныгы окуган окуучулар экенсиңер. Бир окуучу дагы мындай жооп бермейинче үч албайт эле да. Азыр жооп бербей эле келбей койгонуна айла жок. 3 коюп койду азыр. Келбегенине, оозун ачпаганына. Анан учурда мына төрт коюңчу деп. Siz niye bizdi? Төрт коюңчу. Мактылыктан. Мен салыштырып атам. Биз действительно жок, действительно ушундай. Жылдарда мына эле жыл болду, мен бүтүрбөй калдым 10-cı класста. 9-11'lerde бүтүрүп экзамен алып атканда билем да. Пустойла коюп керек болсо көчүрүп берет да, керек болсо өзү жазып берет да деген окуучулар чыкпады. Пустой карамак турган мына акыркы эле 2 жыл 3 жылдын алдында 2 жылдан беркини мен билбеймин, бирок ушундай демекчимен билимге болгон умтулуу салыштырмалуу силерде өтө жогору. Чындыгында силердин ошо мезгилдеги алган 3-4 5 плюс экен. Рахмат. Силер ушунчалык билимди алып, өз ордуңарды таптыңар ар бириңер. Мына жогорку окуу жайга барып окудуңар, жогорку билимдерди алдыңар, тарбия көрдүңөр, ата-энеңердин тарбиясы, көпчүлүктүн тарбиясы, эмеси менен силер ушундай деңгээлге кечээки балдардын бизге көрсөткөн сыйынан кийин ушул балдарга ушунчалык жогору баа бердик, ынтымактуулугуна, бири-бирине ушунчалык muhallimleri istep, muhallimlerin ertesi günü özlerinin ata-eneleriyle ушундай жогорку деңгээлге жетип калганына чоң ыраазыбыз. Ата-энелерин дагы алаканга салып, эртеси күнү ата-энелерин сыйлашты. Демек ушундай уул кыздар болуп жетишкениңерге биз ыраазыбыз. Биз силерге берген билимибизге дагы ыраазыбыз. Биздин билимди турмушта пайдаланып атканыңарга ыраазыбыз. Мындан ары турмуш жолуңар байсалдуу болсун. Бала чакаңар менен, үй бүлөңөр менен, тууган урук менен, айылыбыз менен тынч болойлу, ден соолукта болойлу, жамандык көрбөйлү. Мына 2 жыл мурда, былтыркы жылы дагы мынчалык эме болгон эмес, окуучу тыюу салынган. Силер өтө бактылуу экенсиңер. Мурунку жылы совсем тыюу салынган. Ушунчалык мына шүгүр, дагы ушундай бири-бирибизди көрсөткөнгө, ушинтип жолугуштуруп турганга шүгүр. Ушунчалык бири-бирибизди сыйлашып, бири-бирибизге жакшы калоо тилектерибизди ушул жерде айтып турганыбызга шүгүр. Ушунчалык мугалимдерге билимине ыраазы болуп келип, таазим этип атканыңарга шүгүр. Ушул күндө Кудай көрсөткөнүнө мындан шүгүр. Мындан ары дагы дайыма жакшылык болсун, дайыма жакшылык болсун. Үйүңөрдө тойлор болсун. Кыз берип, уул үйлөп, бири-бириңер менен кудалашып, бири-бириңер менен достошуп, достугуңар дагы бекемделе берсин. Мына бизди сыйлап келгениңерге Алла силерге дагы чексиз ыраазы болсун да. Рахмат. Силерге өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирип кетейин. Эжекеңер айтты, 20 жылда аябай жакшынакай болуп өзгөрүлдүңөр, үй бүлөлүү, бала чакалуу, өзүңөрдүн турмушуңарды, тирилигиңерди түптөп, аябай жакшы иштеп, калыптанып калдыңар.
мен эң негизгиси эмне демекчимин, мына жана эжекеге айтып атат азыркылар андай мындай деп, ошол коомдагы кандайдыр бир деңгээлде таасир этти да. Мына биздин мугалимдерде эле 93-жылдан баштап ушул мектепке кирдим, айлык акылары жок. Бир ачып кеткен макарон, көк чай иш алып айлык деле талап кылып аттырбыз. Ошого канаат кылып эле, ооба, ошого канаат кылып эле келе бердик, талим берип, өзгөртүксүз иштеп келдик, Аллага миң мәрте шүгүр. Мына эми баягы орто кылымдардын ойчулу философ Билали деген бар. Мына ошол айтат да, эгерде дейт, адамга жакшылык кылып, ошол жакшылыгын кайта артына сурабаса дейт, мезгилдер келет, ал жакшылыгы кайтат 1000 есе деген да. Көрдүңөрбү? Мына ушундай Аллага чексиз шүгүр, азыр дагы көрүп атасыңар. Коомубуз өзгөрдү, мугалимге болгон сый урмат дагы бара-бара өзүнүн нугуна түшүп атат. Эмне демекчимин? Ушундай коомду өзгөртүүгө мен айтат элем тарыхчы катары. Исхак Разаковду билебиз. Ал 79-жылы март айында Москвага айдалып кетип, ошо репрессияланды айтканда. Ошол даже айыл өзүнүн туулган жерин бир келип көргөнгө интизар болду. Бирок ал киши ошол жака күн көрсөтүүнө коюлду. Бирок кандайдыр бир мезгил келди, ошол биздин патриот экендигибизди, элибиздин жерибизди эми баалап, аны кече алып келишип, азыр эми көрүп атасыңар, Исхак Разаков атындагы шаар курулду. Бул деген сөз, бул сөзсүз түрдө бул коомдо сөзсүз адамдын эмгеги бааланат. Ошонусуңарда эле силерге ошол бактылуу күндөрүңөрдүн биринде биз дагы күбө болуп отурабыз. Ушул бүгүнкү 20 жылдык жолугушуу кечеңер көңүлдүү өтсүн, баарыңарга жакшылык каалайм. Өмүрүңөр узун болсун, ден соолугуңар жакшы болсун. Эми силердин ушул мектеп үчүн, деги эле ушул биздин Кенжекулдун айылындагы кошкон салымыңар үчүн биз сыймыктанабыз. Кыскасы барлык жакшылыктарды каалайм. Рахмат. Бүгүнкү эң бир бактылуу күндөрүңөрдүн бири болушун чын жүрөктөн каалап, кечээ биз балдар менен жолугушуп көрүштүк. Сиздер кыздар баарыңарга салам. Сону бири-биринен бири сулуусуңар, бири-биринен бириңерге келбеттүү, сымбаттуу ойдон келипсиздер. Демек, мен ойлойм, силер турмушуңар жашооңор эң сонун. Мындан аркы турмушуңарда ушундай уланышты мен чын жүрөктөн каалайм. Анан эч бир айтпайчы, өз керектен айтып кеткендей, Сайым эже айтканчы, бул информация силерге информатика да сабагы, анан экономика да сабагы, экөө сабак деген силерге жан берген сабак болгон үчүн да мен силерге билгенмин. Биринчи жолу жаңы башталган. Азыр эми заман такыр башка, санааттештирилген заман, технология кылымы болуп, информатика сабактары өнүккөн мезгили. Аны эчке салыштырып атат балдар менен. Силердин эмеңер менен азыркы чөйлө талап заман өзү такыр башка. Силерге окутуу методикабыз башка болгон. Азыр уже такыр башка методика. Балдардын эмеси ошого карай өсүп аткандыгы үчүн азыркы балдарды силер өзүңөр эмете албайсыңар. Силер өзүңөр балдарыңарды кантип тарбиялап атканды мурункуга салыштыра албайсыңар. Биз салыштыра алабыз, биз силерди дагы көрдүк, азыркы балдарды дагы көрүп атабыз. Алар да өзүнүн эмеси жараша эң жакшы деңгээлге өсүп баратат. Балдарга кыжалак болбогу сәлбечке коркутуп койду окшойт. Жана ичиңер коркунучтуу сүйлөдүм. Жашооңорго мен дагы айтмакчымын, кыздар, балдар, эч шек жок. Жашоонун эң бийик суу чокуларына жеткиле. Эң бактылуулукту, эң жакшы күндөрдү көргүлө. Бар болгула, бактылуу болгула, кошконуңар менен кошо баргыла. 20 жыл деген айткандар оңой болот экен да. 20 жылды басып өтүп, бул өтө оор нерсе. Ар түрдүү оор жеңил нерселер болот, ошолорду басып өтүп, мына бир калыпка түшүп, бардыңар бала чакалуу болуп, алдыңар аята айнеле болоюн деген мезгилде турасыңар. Ушу дайыма силерге жашооңордо жалаң жакшылыктарды каалайм. Үй бүлөңөрдүн жалаң жакшылыктарын көрүшүңөр. Ушу бала чакаңардын, үй бүлөдө ата-энелердин төрүн толтуруп, дайыма ошолорду шамга бөлөп, жакшылыктарга жүрө берсиңер. Тилектешмин. Турмушта эч качан жамандык көрбөгүлөр.
дайыма ушинтип катарыңар көбөйүп кайрадан азая баштады. Ушу бири-бири менен жакшылыктарга гана жолугушуп жүрүшүңөрдү каалайм. Келечегин ойлоп, биздин мектептин материалдык техникалык базасын чыңдап отурасыздар, кичине бир деңгээл болсо дагы силерге биз ушу безин педагогикалык окуучуларым, аяш балдарым, аяш кыздарым эми мындай да. Мен өзүмдүн классташтарым силерге окшоп атам да. Себеби 40 жыл болуп атат. Анан мен классташтарга ушундай деп билсем, 20 жылга кетип калган дедим. Булар өткөндө мен 20 жылга кеттим. Эми 40 жылдыкта да кеткенге эч жок десем, мен алар эмес, сосын жыгырышты да калган. Силер байрамдар дагы бир жолу айтам, кут болсун. Анан адам арасындагы эң жакшы күндөр, эң жакшы мезгил бул окуучулук мектеп күндөрү да. Жашым өтүп сезип атам. Азыр дагы мен силерди ошол мезгилдеги 20 жылдыгымды элестетип атам да. Эми дашыр бардыңар, жумуштан ортуңарды урата, бактылуу апа, бактылуу ата болуп, ошо өзүңөр өстүргөн балдарыңардын жалаң жакшылыктарын көргүлө. Дайыма силерди жакшылыктар коштоп, уруулуп, куш алып жүрсүн. Силердин мындай сезимиңер таза, ушунчалык бар нерсени ачык айткан, баягы характерлер окшош болот да жылда төрөлгөндөрдү. Мындай бар нерсени туура эмес нерсе менен силер келише албайсыңар. Мындай айтканда коррупция менен дагы келише албайсыңар. Ушунчалык таза балдар. Да, ошол үлгү алсын. Андан кийин мына өзгөчө кечеги немеси, мисалы 4 мугалимди, 6 мугалимди алып барып сыйлашат элесиздер, бүт коллективди алып барып сыйладыңар. Жаштар да аябай сүйүнүштү. Ушундай экен да эжеке, быйылкылар баштады дедик биз. Ушул нерсе уланып кетсин. Рахмат. Мугалим сыйласаңыз силерди Кудайым берсин. Менде дагы бир сиздар кечиресиз. Анан кийин чалым силерди урмат болуп окуткан. Өзү болсо аябай сайрап жүрөт эле, азыр силерге калып айтып элем. Да, вот только по-русски говорил с вами. Добрый адам эле, азыр аябай кубанат эле. Ушу силер менен ортолуп силер менен жүрөт эле 3-4 күндөн бери. Насип эмес экен, ушул күнгө жеткенине шүгүр дейли. Катардан канча мугалим кетти. Ушуларга дагы ыраазычылык билдирип, болгонуңарга рахмат. Ушулар сүйүнүп сен ошол мезгилде Россияда дагы мына айылдын балдарынын ортокон дакчалар болот экен, ортодо жоңгар. Анан мен ошол ким эле баягы баланын фамилиясы ким эле Сапар бош жүгүр экен. Мен уста биринчи ошо баягы класс болуп пайда болгондон бери биринчи ремонт болдум да. Анан келип туруп эле мен ал Россияны көрүп келдим. Ушундай класста окуп атасызбы? Дуалдар болбойт, мындай жана көчүп чыгай баштады. Анан кийин эжеке деп мен ушундай бир инициатива көтөрөйүн, ошол немелерге айтайын деп. Анан ушул айтты да, ошол балдар силерде эмес. Канча 48 миң рубль берди. 48 миң рубль берди. Ошол. Мен анан биз мына айнекти өтүрдүк. Анан мына платформаны өтүрдүк, болду. Ошол жерде Россияда жүрүп ушундай салым кошкондор силерге да рахмат. Мына 2 жылдан бери класс ушундай алып келип атабыз. Билбей турган бойдо жок нерселер болуп кетти. Ошентип кичине суздап кетти да, онлайн, офлайн дегендер башталып кетти. И балдарыбыз бар, баардыгыбызга Кудайга шүгүр. Азыр онлайн отуруп алып сабак кылганда өтө кадырмага жеттик да. Кайра келип мына апаңа барып сурачы кеткендар кылып атканда, эжекелер силерге чоң рахмат. Ушунча силер окутуп күнүңөрдү, түнүңөрдү ушуга арнаганыңарга биз ошону башкалардан билсиңдер, үлгү катары мына досторум, виртуалдуу досторум ушуну колдоду баардыгы, анан кичине жогорула деңгээлдүү болуубуздан келишинче жогорулаттык. Мугалимдердин деңгээли жогорулат. Биздин өзүбүздүн балдарды ушул коомубузду өзгөртө турган билим жагынан гана өзгөртө алат экенбиз да. Башка мамлекеттерде эми көп пайда, көп порт, нарак мерак болсо, бизде билим деңгээли жагынан гана көтөрөт экенбиз да. Ошого силерге чоң рахмат тагын. Ишиңерге ийгилик, окута бергиле, буюрса жакшы адамдарды чыгара бергиле, биз колдон келишинче кызмат кылабыз. Эжекелер, агайлар, силерге чоң рахмат. Бизди окуткансыңар.
ар ким өзүбүздүн деңгээлибизге жараша билимди алдык, ошону азыр пайдаланып, колдонуп жүрөбүз. Ошо менен антабыз дегендей. Буюрса, мынау азыркы мектепке кылган кызматыбыз бул кичине эле бир кызмат деп ойлойм. Буюрса, ушул ойдон калбайт. Балдар Кудайга шүгүр эле бардыгы иштеп, алдыда дагы келип, кабар алып, колдон келген жардамдарыбызды көрсөтүп турабыз. Көптөгөн жакшы сөздөр айтылды да азыр. Атамгасынан башталды, 11-класста кылган баягы биздин вечеринкага балдар барган жерлер айтылды. Ошолордун баары арт-артынан эске келип атат. Анан бир нерсени баса белгилеп кетким келет да. Биринчи жолу ушу Кенжокул айылында 6 жаштан биринчи жолу бизди Саид Фажил ага баштырган болчу да. Эски мектептин бир буфети болчу эле. Саат 3-4 болуп кетет эле. Тамагыбызды сумкабызга салып келет элек, агай отургузуп салып берет эле. Тамактарын ошол жерде отуруп жүрүбүз менен бөлүшөт элек. Анан Тургунбагайдын дагы бир эмеси бар болчу да. Эгер мен тирүү болсом дейт эле да, мына залкар айтканда. Картошка кандай болуп бөлүнөт десе, бери чоң арык сенбиз деп ошентип эле. Агай Раматовго айтканда, эгерде мен көзүм тирүү болсо 20 жылдыкта Маматалиев ошо диний академиясына айтып берет деп. Картошканы арык сенбиз болгонун депчи. Сиздерге терең ыраазычылык эжекелер. Эч качан оорубаңыздар, күнүңүздөр дайыма ушинтип жүзүңүздөрдөн кетпесин, өмүр бою только жакшылыктардын гана үстүндө жүрүңүздөр. Биз сиздерден алган билимге мен мына тарых сабагында аябай биз илгери болуп калмайчы 20 жыл мурун бизде 11-класста уже нумизматика деп ошо акча тыйындарды чогулту барып бир өлкөнүкү десе биз ошо кызыкчук да. Кийиз жасап, кыргыз үй жасап, анан подушкаларды тигип, анан согуш ардагерлери мына 5-6 кемпирлер бар болчу, ошолордун үйүнө барып, алардын өмүр баян жазып, аларга жардам берип, ушундай сабактарды кош алып кетишип да, постоянно айтып деп. Анан мына кечеде күлүп тамашалап айтып калдым да, мен мектепте только баскетбол эле ойногом деп. Окуумда окуучумун, бирок баскетбол көбүрөөк жакшы көрчүм депчи. Мен анан дагы билимдерибизге чексиз шүгүр. Рахмат айтам сиздерге, терең ыраазычылык. Бая Райым эжеке айтып кетти, буюрса бизде тойлорду кылганда дайыма катышып жакшылыктарыбызды гана көрүңүздөр. Рахмат. Терең ыраазычылык. Чоң рахмат. Майрамыңыздар менен жалпы классташтарым, силерди дагы бүгүнкү майрамыңар менен куттуктайм. Бүгүнкү майрамды жакшы деңгээлде өткөрүп, баарыбыз ынтымакта кайтабыз. Анан мугалимдер сиздерге терең ыраазычылык, ден соолукта болуңуздар, дайыма ушундай жаш муундарга тарбия берип, окутуп жүрө бериңиздер. Сиздердин бизге берген билимиңиздерди дайыма эстеп турам мен дагы. Балдарыма азыр тапшырмасын аткарганда дайыма эстеп. Эртең мененден бери толкунданып атам азыр. Şu balların bir sene montirama kaldı. Taşla kaydı, İstanbul'a yetiştik. İnanılmaz başlaşımına bir mektepte kança millet vakit verildi, anamda yarmaydı. Vardı daşı olu, 20 millet vakit verildi. Şu vakitte daşı yüz vardı. Men şu en sonun daşı sözlerdi dayardap aytayын деп атам. Сүйөнгөннөр бияма чалбай да чынла. Мен дагы чыгып калар. Жакшы нерсени айтканда, терең билим
бийиктен көрүү деген жакшы сөздөрдү айтат го. Мына ошол тереңдик, ошол бийиктик мына ушулар. Океандай терең башындагы эң таза ушундай нерселер мына ошо мугалимдер. Мына бүгүн ушул отурган эжекелериңер силерге эми баягы колунан жетелеп мен начальник класска сабак берип жүрөсүздөр ушу 2 жылдан бери кичине ошо аралашып сабак берип коем. Булар бирдеме болсо деле ыйлап кетти го, ыйлап эшикке чыгам. Ана туалетке барам, баламды алып алыптыр, мени биланымды алып алыптыр. Ана ошо ошондой кичинекей эч нерсе оюнда жок кезинде мектепке алып келип отургузуп, анан 11 класска жеткирип, дүйнө таанымды баягы адамды тааны айылдан башталат демекчи. Ушул жерден билимди алып, силер дүйнө жөнүндө таанып, ушундай жаш сезимге болгонго чейин ушу мугалимдер окутуп, силерди даярдап чыгарган. Анан 11 класс бүткөндөн кийин ошо мугалимдердин берген тарбиясы, таалими, билими менен насыяты дашы андан ары булап кетет. Интуициям сезипти. Аябай мактанды. Ошо жакшы традицияны баштап койгон. Кийинки класстагилер сөзсүз түрдө ошону уланыш керек. Эми мындай тыгыз байланыш болуш керек да класс менен. Ошолорго айтып түшүндүрүш керек. Мектептин администрациясы менен байланыш керек. Биздин мектеп райондогу көзгө басар мына деген мектептердин катарында. Комиссия деп башка болсо сразу топчуемуз мектепке жиберет. Себеби жана кыскын болгон мектептерде комиссия келип алып, эмне деген мектепке жибердиң, мындай көзгө басар классың мектебиң жок деп айтат алар. Сразу анан эле башкачылык айрылыктан топчуемуз деп жиберишти. Баланы айрылыкта бала, аларда да белгилүү мектептер бар да. Ошондой жылдан жылга качтырып тастар төйүндө эле калган ушундай спонсорлордун жардамы, демонстраттардын жардамы бүтүп келет. Анан тышкары проект, албулар менен мектеп аябай толукталды. Балдарга эң сонун билим алат. Мектепте шарт бар. Жаштар менен, жаңы специалисттер менен бар толукталган. Мына улардын баардыгы Калган жака дагы узак өмүр берсин. Ар бириңерге ден соолук берсин. Бала чага менен тынч болгула. Ушу келечекте кандай үмүт тилек кылсаңар, ошол тилек үмүтүңөргө жеткиле. Аны деп жакшы сапарыңар байсалдуу болуп, жакшы ойноп, жакшы отуруп, жакшы жыйынтыктагыла. Yo. Балалыгымда шок кыз элем, апамдын сөзүн укпайт элем. Классташтарым, бардыгыңардын 20 жылдык мааракеңер менен куттуктуу ойноп күрүп ал күндөр өттү. Дарактар саргайып күз өттү. Ошондогу эң биринчи кар жүрөгүмдө сүйүү ойготту. Классташым, 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 кайдасың менин классташым? Классташым, классташым, жандашым, жандашым, кайрылып келчи классташым. Көздүн эшиги чоң ачылып, кирип келди жаңы классташым. Кар жылтырап кирпиктеринде, эсимде калды көз карашы. Жылдар өттү, өттү балалык,
Kolaka жағына отырыңыздар. Барыңарға үйлер бақыт қалаймын. Барыңар үйлеріңермен тыныш болуға, маңдайыңызға заманыңыз тыныш болсын. Елі жұртымыз тыныш болсын. Кешен өлкеміз карантиндер бітіп, бүгін майрамда отырамыз. Майрамды жақсы көңілді өткөрүүнү куттайбыз. Ардактуу, сыймыктуу классташтарым жана эжекелер, ушул күн ар бирибизге насип кылган экен. Биринчиден Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун. Мындан ары Кудай кааласа 40 жылдарда, 50 жылдарда жолукканга Аллах насип кылсын. Пешенелүү адамдар экенбиз, ар бирибизге мындай сонун күндөр насип кылып атат. Баарыңарды майрамга куттайм. Монды классташтарымның мұғалімі бардыңар бүгінгі майрамымен құттықтаймын. Денсаулықта болыңыздар. Бардыңарға бар жақсылықтар қалайсыз.
Школьный двор и смех подружек, самый чистый, самый звонкий. И бегут по теплым лужам босоногие девчонки. И уже других качают наши школьные качели. Школа, школа, я скучаю, как мы быстро повзрослели. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит моя память, никуда от них не деться. Я своих... Майрамыбыз менен бүгүнкү баарыбызга үй бүлөлүк бакыт, баары бала чакасы менен үй бүлөсү менен бактылуу болсун. Ушундай жакшы күндөрдө жолугуп жүрө берели. Классташтарыбыз дагы 20 жылдан кийин дагы жаш боюнча эч өзгөрүшпөптүр балдарыбыз. Кыздарыбыз андан да сулуу болуп, купуруп, ушундай маанайда ушул калыбыбыздан жазбай жүрө берели. Чагада Ашпасын, арзы көр, үлкінген сен. Записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно. Школа, школа, я скучаю. Не звонок звенит украдкой на душе моей. Из детства беспокоит моя память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно. Школа, школа, я... Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Никуда не деться. Берар акен булар калоо сөзүлүк. Мен сүйлөп коймо да. Сүйлөп. Майра урматтуу классташ балдар, кыздар, баардыгыңар ушу 20 жылдык майрамыңар менен ушинтип ар дайым жакшылыктар үстүндө жүзгөрүп жүрө берели. Биринчиден балдар силерге чоң рахмат. Ушунча башыбызды бириктирип, баардыгыбызды ушул жерлерге чакырып бизди сый көрсөткөнүңөр. Аман болдуңар, тынч болдуңар. Тосайып жүргөн адам билинет да, сразу эле бокалдарды кармап чыгат. Бирок мына макетто десиң, кармап айтам да мен. Майлы, тынч болойлу баарыбыз, балдар рахмат силерге дагы бир жолу. Окуучулук күндөр, шайыр шаңдуу үндөр, мектептен айланасында каткырык күлкүлөр, сезимдер андагы кайрылабы эми. Мектеп
Ölüp attın Güzel bir tesiri Bunlara tuvalet gelmez asırına düşüşten lan. Bana 50 yıllık bayağı. Orasından Yaş geldiğimizde amcayla kaybettik. Amcayla iyi mırsaş verdik şöyle. Taza nazik sezgi